Учурда өлкө аймагында кызамык оорусу менен жабыркагандардын саны кескин көбөйүүдө. Жыл башынан бери 2150 учур катталса, анын 86% эмделген эмес. Мындан улам 18 сентябрдан 29 сентябрга чейин 1 жаштан 7 жашка чейинки балдар жана ак халатчандарга эмдөө кампаниясы иштелип чыгып, эмдөө иштери башталган. Республика боюнча кызамык оорусунун жайылышын алдын алуу, бөгөт коюу максатында 18 сентябрдан баштап 29 сентябрга чейин кошумча эмдөө кампаниясы өткөрүлүп атат. Ошол кампанияны өткөрүү боюнча иш аракеттерди жүргүзүп, кадимкидей план түзүп, график түзүп, анан бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп атат. Эң негизги эле максатыбыз ошо пландуу эмдөөлөрдү көтөрүү, то есть 1 жаш менен 6 жаштагы планга турган балдардын эмдөөнүн камтылуусун көтөрүү болуп эсептелип аткан. Аба аркылуу жуккан аталган оору көбүнчө 1 жаштан 7 жашка чейинки балдар арасында көп катталат. Ал алгач башынан жана кулагынын аркасынан баштап чыгып, андан соң денесине жайылат. Кийин дене табы жогорулап, алы кетет. Ак халатчандардын айтуусунда оорунун белгилери байкалса, аны жылуулап кармап көпчүлүккө аралаштырбоо керек. Себеби оору аба аркылуу тез жугат. Дене табына кызыл тактар чыкса эле кайрылгыла деп атабыз да. Аллергия болуп атабызбы, же мындай болуп атабызбы деп үйдө кармап балдарды жата бербестен ушу сразу медицина кызматкерлерине кайрылгыла деп атабыз. Кызамык оорусу менен Нарын облусунан 12 учур катталып, учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алар 9, 5 жана 7 жаштагы тестерлер. Учурда оору жайылып кетпөөсү үчүн облустун бардык үй-бүлөлүк дарыгерлери өз аймактарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, эмдешүүдө. Өкүнүчтүүсү, калк арасында аталган дартка каршы эмдөөдөн баш тарткандар дагы бар. Бирок мындай үй-бүлөнүн балдары мектепке жана балдар бакчаларына кабыл алынбайт. Эмдөөдөн баш тарткан балдарыбыз бар, пландан бөлөк. Анан кандайдыр бир себептер менен эмдөө албагандар бар. Ошол балдардын арасында дагы ошо форма 63-төрүн ревизия жасап, балдардын эмдөө алганын, албаганын тактап, список түзүп, атайын ошо иш-чарага бекитилген болчу пландын негизинде. Анан ошого график түзүп, бүгүнкү күндө эмдөө жүргүзүлүп атат. Бала бакчадагы балдарды, мектептердеги балдарды эмдөө статусун такташып, ошол жерде мугалимдер тарабынан дагы, директорлордон дагы облону, корону, району боюнча биз менен чогуу иштеп, чогуу иштерди алып барып, азыркы кезде эмдөөлөр жүргүзүлүп атат. Өмүр сакчыларынын айтуусунда, кызамык оорусу менен эмдөөдөн өтпөгөндөр жабыркайт жана аларда оору курчутат. Мындан улам учурда 1 жаштан 7 жашка чейинки балдар арасында жүргүзүлүп жаткан эмдөөгө активдүү карап, балдарын вакцина алдыртышаарын өтүнүшөт ак халатчандар. Облус аймагындагы бардык үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунда вакцина жетиштүү. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын шаары.